Жапониялык Шоджи Маримото мындай билдирүү таратат. Арендага адам берилет. Дүкөнгө жалгыз баруу кыйын болуп жатабы? Сиздин ордуңузга кезек күткөн, ордуңузду ээлеп турган, же жөн гана ичиңизге сактап келген оюңузду уга турган адам керекпи? Мен ушул сыяктуу жеңил жумуштарды гана аткарам. Билдирүү жарыяланар замат Шоджини ижарага алгандар пайда болот. Элдер аны бирге тамактанууга, Инстаграмга сүрөткө түшүүгө чакыра башташат. Депрессияга кабылгандар болсо, өзүн өзү өлтүрүү боюнча ойлорун айтып беришет. Жада калса, киши өлтүрүүнү пландап жатканын айтып бергендер дагы болгон экен. Шоджи кардарларынын арманын кунт куюп угат. Алардын көз карашын сындабай, өзүнүн пикирин айтпай, жеңил гана жооп кайтарып турган. Мындан тышкары ал кеңеш айтпайт, сунуш бербейт жана мактабайт. Кызматы үчүн $100 алган Шоджи күнүнө 3-4 кардар менен баарлашууга жетишет. Мен аларга дос же тааныш эмесмин. Менин жагымсыз адаттарым жок. Мен жөн гана жалгыздыктан тажаган адамдардын жүгүн жеңилдетип берем дейт Шоджи Маримото. Бул жигитке болгон суроо талап боюнча сиз кандай деп ойлойсуз? Каналга катталып, пикириңизди жазыңыз.